Men 5 жашымдан сүрөт тартам. Сүрөт окуу жайын бүттүм. Азыр мектеп, бала бакча, ресторан, спорт залдын дубалдарына сүрөт тартып иштейм. Арасында адамдын келбетин да тартууга туура келет. Тапкан акчам адалбы дейт. Канча мүнөт калды карап коңуз. Бар экен, а? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүрөт кол менен сүрөт тартуудан, жандуу нерсени тартуудан тыйган. Жандуу нерсени тартуу арам болуп эсептелет. Кыяматта тарткан сүрөтүңө жан киргиз. Сен өзүңдү Кудай ордуна коюп бир келбет жараттыңбы? Эми жан киргиз деген сага талап болот. Ошон үчүн шариятыбызда кол менен сүрөт тартуу жана жанагындай неме жасоо, айкел жасоо арам болуп эсептелет. Ал эми фотоаппарат менен тартылган сүрөткө алымдар уруксат берген. Ал өкөнүн өкүмү эки башка. Мисирдин чоң алымы Ханафи Мухаммад Бахит Мути'i деген чоң алым өткөн. Ошол кишинин сүрөт тартса болобу? Паспортко сүрөт тартылат, башка нерсеге сүрөт тартылып калат да. Ошол нерсеге уруксат берген. Кол менен тартылган сүрөт менен фотоаппарат менен тартылган сүрөттүн айырмасы бар. Арам кол менен тартылганга деп айтылат. Сиз эгерде адамдарды жана жаныбарларды, тирүү жандыктарды тарткан болсоңуз, тапкан акчаңыз арам болуп калат. Сиз эми биздин ала тоону тартыңыз. Биздин сары шелекти тартыңыз, биздин көлдү тартыңыз. Ошо спорт залга чоң кылып сары шелек тартып коюңуз эле. Адамдар өзлөрүнө күч алып, жана природаны көрүп жакшы тренировка кылат. Адамдардын сүрөтүн тарткандан кайтышыбыз керек. Илим алган болсоңуз, Аллах Таалам илимиңизге береке берсин. Эми илимиңизди жакшы жака, Кабаны тартыңыз, Мадинаны тартыңыз, Мадинанын көчөлөрүн тартыңыз. Ушундай сүрөттөр барбы? Бар. Табиатты тартса, шариятыбызда уруксат болот. Ал эми адамды жана адам түспөлүндөгү жандуулардын сүрөтүн тартуу арам болуп эсептелет.